Достор, биз Жалал Атта Барып айылында курулган роддомдо жүрөбүз. Бүгүн обзор кылып. Бар жогу жаңы, көзүң убанат. Парковочный выступтар, машина келип, ыңгайлуу токтоп, пациент алып кирип кетип, анан выписывать эткенде отдельный вход, администрациясы отдельно отурат, ашкана, дүкөндөрү бар, өзүнүн аллея парктары бар. Анан мен мындай не то что роддом, Кыргызстан боюнча мындай клиникаларды көрө элекмин. Благоустройство деген, мисалы үчүн фонтандар бар, кечинде фонтандар жаап коюшат экен, освещение өзүнчө эле бир жакшы маанайда отурасың. Анын ичинде оборудованиялар да жаңы. Эң негизгиси бизде ошол центрлер аз. Роддомдо ар кандай төрөттөр болуп калат, ошондо оор учурларда реанимация өтүшүп калат. Анан балдар жанагындай перинатальный центрлер жок, кыйналат да. Жаңы төрөлгөн бала аябай мындай назик кылдаттык менен кароого муктаж. Ошондой балдардын ооруканасы ачылып тур, алыста. Ал келечекте ушу перинатальный центр болгону турат. Эми мо фонтан тегерегинде беседкалар турат, бир где-то 20 чакты беседка. Ошонун баарында өзүнүн балдарыны, келинчегин күтүп отурган аталардан бошобосун келечекте иншалла. Не демекчибиз, эми Кыргызстаныбыздын ар бир район, ар бир айылында ушундай роддомдор ачылып, Кыргызстандын ар бир жараны коркпой, үрпөй, чет өлкөгө чыгып төрөп келем дебей, ушу өзүбүздүн айылдарда төрөгөнү шарт түзүлсүн.